Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Ухуд тоосундан башталып атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, Хамза радиаллаху анху баштаган Ухудтагы шейит болгондордун күмбөзү ушул жакта мындай бир жайканасы экен. Ал эми бул жакта өзүңүздөр билгендей баягы тарыхый окуя дал ушул Ухуд тоосунда болгон, жаачылар дал ушул жерде болгон. Азыр бизге маселени ачык жана кенен түшүндүрүш үчүн азыр бул жакта ушул умра башчылары бизге түшүндүрүп берсин. Анда алдыда ошого күбө болобуз. Жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allah Taala'nın bizde uşul derge geldirgeni üçün çeksiz maktolar bolsun, şükürler bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz salavat jana salamlar bolsun. Jana oşular menen birgelikte ушул көрүп турган жериңиздерде жаткан Ухуд шейиттери жаткан жер, буларга да Аллах Тааланын рахматы жана райымы болгон болсун иншалла. Урматтуу ажы аталар, ажы апалар, бул жер чоң бир тарыхты ичине камтыган бир жер. Жана мусулмандар үчүн ото оор болгон бир жер ушул жер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тиши сынган жер ушул жерлер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын желкеси кылыч менен чабылып жарадар болгон жерлер ушул жер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башына келген сооттордагы жаактарына кирип кыйшайып кеткен жерлер ушул жерлер болот. Бадыр согушунан кийин мушриктер чоң бир жоготууга, чоң бир кыргынга учурагандан кийин Меккеде ошо өлгөн мушриктердин байлыктары, мал мүлктөрү калган болот. Ошону өлгөн мушриктердин бир туугандары, кебирлеринин атасы, кебирлеринин аялы, кебирлеринин күйөөлөрү келет дагы. Эй Абу Суфьян дейт. Ал кезде Абу Суфьян Меккеде мушриктердин башына өтүп лидер болуп турган кези болот. Себеби лидерлердин баары өлгөн кез болот да. Бадыр согушунда мушриктердин көбү өлгөн болот. Ошондо Абу Суфьянга келишип, Абу Суфьян, биздин бир туугандарыбыз каза болду. Биздин бир туугандарыбыз шейит болду, мусулмандардын колунда өлдү. Ошолордун өчүн алып бер деп бүт барып суранышат. Жана алар өздөрү ошол бир туугандарынын атасынын, баласынын байлыктарыны Абу Суфьяндын колуна тапшырышат. Ушул байлыктар менен курал-жарак чогултуп, мусулмандарга каттуу бир сок куралы. Сен бизге башчы болуп бер дейт дагы. Абу Суфьян алардын башына өтөт. Бүтүн байлыктарын сатышып, алар курал-жарактары менен жабдыктарын толуктай башташат. Бул абалдан кабардар болгон Аббас радиаллаху ан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абасы. Ал кезде ал Меккеде болчу. Меккеде туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир кат жиберет. Пайгамбарга кат жиберет. Эй Мухаммад, бул жерде мушриктер сени өлтүрүү үчүн, сага согуш ачуу үчүн даярдык кылып атышат. Ошого өзүнүн алдын ала бир планыңды түзүп ал деп
Abbas radıyallahu anh kat жибергенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал катты өзү тосуп алып bir сахабага окутат. Үнүңдү каттуураак чыгарып оку дейт. Ал дагы ошол болгон окуяны окуп берген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аттуу баштуу сахабалар менен сахаба деген сөзгө бир түшүнүк берип өтөлү. Кээ бирлер түшүнбөйт экен. Сахаба десе не экен бул, жейб экен, ичеб экен, кандай бир нерсе экен бул деп отургандар да бар экен. Сахаба дегени ошол доордо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ыйман келтирип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баяндарына катышып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанында жүрүп, ислам динин жайган кишилерге сахаба деп коет. Пайгамбарыбызды көрүү шарты менен, көрүш керек. Көрбөгөн кишилер сахаба болбойт. Түшүнүңүздөр, сахаба Пайгамбарыбыздын жан жөөкөрлөрү, жолдоштору болгон. Аттуу баштуу сахабалар менен кеңешип, сүйлөшүп, ушундай мушриктер даярдык кылып атыптыр. Алар бизге кол салат экен. Кандай кылсак экен деп ойлонушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам оюнун көпчүлүгү Мадина шаарынын ичинде калып, ошол жерде коргонуу болгон. Бул жака чыгып согушу планда жок болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын. Баары бул нерсеге макул болгон аттуу баштуу сахабалар. Ошол сахабалардын ичинен дагы Абдуллах ибн Убай деген бир мунафык, эки жүздүү киши да болгон. Ал дагы чыкпай эле коелу, ушу Майданын ичинде согушалы, ага жаккан себеби согушу оор келет мунафыктарга. Аллах жолунда согушу, Аллах жолунда күрөшүү 200 инсандарга аябай оор келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул чечимин уккан жаштар согушу кыялы болгон, каны кайнап турган жаштар топтолуп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келет. Я Расулаллах деп, биз ушул күндү күткөнбүз. Мушриктер менен согушу күндөрүн күткөнбүз. Siz bolsa Madinanın içinde kalaylı dev atsız. Ruhsat verseniz çıkalı, soğuşalı. Kanga kan, canga can soğuşalı biz. Kaçanga korkup jüröröbüz. Eğer erten müşrikler gelse bul jaka bastırıp biz Madinanın içinde otura turgan bolsak, içinden korgona turgan bolsak, müşrikler barıp alıp Mekke'de maktanışat. Biz musulmanlardı Madina'dan bir kadamda çıkarbay kıynadık deyip maktanışat. Bizdin abroyuzga doğu getet. Oşantan ruhsat veriniz biz soğuşalı deydi. Bul жаштар менен биргеликте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасы Хамза радıyallahu anh дагы бар эле. Эй Мухаммад дейт. Согушал десе, бул да батыр киши болгон да. Согушалы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн оюн билдирген кезде дагы жаштар кайра суранганына байланыштуу макул дейт. Кайра 1-2 күндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир түш көрөт. Эртең менен сахабаларды жыйып men bir tuş gördüm deydi. Biroq жақсылыққа жоруп koydum deydi. Sahabalar soraydı, qanday tuş gördünüz ya Rasulullah dese, düşümde muzdalgan bir uydu gördüm deydi. Kılıçımdın uçu ekige ajırap kalgan oşonu gördüm deydi. Üçüncüsü dağı kolumda soğutton, temirden bolgan bir giyim barlı oşonu gördüm deydi. Qanday jordunuz dese, muzdalgan uydu görgönümdü sahabalarımdan birisi şehit bola okşaytko deydi. Başka bir aytılış boyunca, rivayet boyunca menin tuğandarımdan birisi kete okşaytko deydi. Kılıçtın uçunun ekiye bölünüp kalıyorsa biz bir kırgınga uçuraybızgo deydi. Kolunda soğut giymenin turgandı olsa biz Madina'da korgonsok dağı da küçtürak bolobuz dep çeştim men bunu deydi. Biroq жаштар буга да чыдабайт. Я Расулаллах, чыгайлы дейт. Макул дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо кезде сахабалар 1000 киши болгон. 1000 кишилик киши менен Мадинадан чыгышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радıyallahu anh, Умар радıyallahu anh талаттагы бөлмөсүнө кирип, соот кийимдерин кийип, Пайгамбар эки соот кийген экен үстүнө. Бронированный кийимдер го, согуш кийимдери. Ошону экөөнү кийип, анан аттуу баштуу сахабалар жаштарга айтыптыр. Силер ката кылдыңар балдар. Пайгамбардын билген бир нерсеси бар. Мадинанын ичинен коргонолу деген болсо, билген бир нерсеси бар. Силер билбейсиңер аны. Силер макул деп каршы чыкпай, айтканына хоп деп коюп ошонун аркасынан жүрсөңөр, кутулат элеңер силер дейт. Бирок эми чоң бир кыргынга учурап калышыбыз мүмкүн балдар дегенде, жаштар катасын билип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эшигин такылдатат. Я Расулаллах, биз кызуу кандуулукка алдырыппыз.
жаштыгыбызга алдырыппыз. Эң жакшы Madinanın içinde korgonolu. Siz ne deseniz oşo bolsun deyt. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem uşintip жооп берген экен. Кайсы bir пайгамбар согушка чыгуу үчүн соот бийгенден кийин ошол согушту бүтүрмөйүнчө кайра соотун чечпейт деген экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям соотун кийип алган да. Ошентип 1000 кишилик аскер менен Мадинадан бул жакты көздөй акырын жол басып чыгышат. Mekke'den gelip atkan müşriklerden sanı 3000 kişi olur. 3000 kişi. 3000 töösü olur. Tööçön. 200 atcan askerleri olur. Karаңыз, ашыкчасы бар болгон буларда. Мусулмандар анчалык болгон эмес. 70 эле киши де улоо болгон экен, калгандары жөө болгон экен. 1000 кишинин 70 эле киши улоо болгон, калгандары жөө болгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухудка жакын bir жерде Шайхайн деген район бар, азыр өрөөн деп кой, Шайхайн деген, ошол жерде токтолушуп, biraz дем алышат, анан ушул жерге келишет. Ошол жерде турган кезде Абдуллах ибн Убай, мунафык деп айттым бая. Мунафык 200 киши. Ошол ушинтип айтат. Биз 1000 эле киши болсок дейт. Душмандарыбыз 3000 киши экен дейт. Баш иштеген адам бул душман менен согушпайт дейт. Ошол жерде ыйманы начар болгон, пайгамбарыбызга толук ишене албаган, жүрөгүндө biraz күмөн болгон кишилердин баарын азгыраттагы 300 кишини өзү менен ээрчитип кайра кетип калат. Мадинага көздөй кайра кетип калат. Мусулмандар 700 эле киши калат, 700 эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухудка келет, ушул жерде келип, мына турган дөбөгө onu Cebelur Rumat деп коет, окчулар тоосу деп коет. Баягы айнайын чокусу ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Жубайрды башкан кылат дагы. Ушул жерге 50 окчуну жааларын ушул жака чыгарат баарына. Айтат ушуларга катты эскертет. Итаат баягы башчыга баш ийүү маселеси ушул жерде чоң бир сабак болгон. Айтат, биз өлсөк дагы, өлтүрсөк дагы, жеңсек дагы, жеңилсек дагы, биздин денелерибизди өлгөндөн кийин каргалар жеп кое турган болсо дагы, мен силерге ошол жерден түшкүлө демейинче түшпөйсүңөр дейт. Түшкүлө демейинче түшпөйсүңөр дейт. Ошол жерде турасыңар силер дейт. 50 жаачан оксун ушул жака коет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Калгандарын дагы ушул майданга, мына жерде азыр курулуштар түшүп кеткен. Ушул майданга баарын тизет. Тизип аткан кезде 13-15 жаштагы 17дей баланы кайра кайтарып ет. Жаш экенсиңер силер деп. Силердин келечегиңер астында кайткыла деп кайтарып ет. Рафия деген bir жаш бала, 15 жашта бала экен. Алда эми кетип аткан кезде атасы айтыптыр: "Я Расулалла, мына ол бала жаны жакшы колдонот. Укмуш, мергенчи бала бул. Шуну алып калалы" дейт. Ошо баланы алып калган кезде экинчи bir жаш бала айтат: "Я Расулаллах" дейт. "Сиз го буну алып калдыңыз, мейли жаны кыйын атат деп алып калдыңыз" дейт. "Мен күрөшө турган болсом, буну жеңип алам мен" дейт. "Мен да калайын бул жерде" дейт. 13 жашта бала. 13 жаштагы бала. Биздин 13 жаштагы балдар азыр иш берсең кылбайт го. Булар согушалы деген. Путумда, менин путумда маасым бар эле дейт ошол экинчи жаш бала. Менин путумда маасым бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баары жыйган кезде boyum uzunrak görünsün dep butumdun uçu menen bastım men deydi. Boyum uzunrak görünsün dep deydi. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanın çın bolsa güreşkile ekön deydi. Rafi men oşo 13 yaştagı bala ekönün güreştiret da Rafi'ni 13 yaşar bala jеңип alат güreşte. Sen de kalasın soguşta deydi. 13-15 yaştagı balдар. Allah'tın dinini kuvvatlandırış üçün, Allah'tın dinini müşriklerden toskolduğundan arıltış üçün 13-14 жаштагы балдар ушул жерде жан таслим кылган, жандарын беришкен ушул жерде. Согушкан ушулар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды, аскерлер ушул жака жыйган кезде сахабалардын аркасы Ухуд тоосуна келе турган болгон. Мындай айткан кезде ар жактан бери көздөй карап турушкан. Жүзү Мадинаны карап турган. Мушриктер болсо бул жактан келишкен. Экөө бетме-бет согуш болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылычыны чыгарып, Абу Суфян бул жактын башында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 байрак койгон. Бирөөсү Меккеден бул жакка көчүп келген сахабаларга берген.
Ekинчisi Madinada iki çoң abroylуу уруулар болгон. Авус жана Хазрач деген. Ошо эки урунун башчыларына бирден байрак берген, согуш байрагы. Меккедегилерде дагы 3 байрак болгон аларда дагы. Ичкилик оң канат, сол канат кылып туруп, 3кө бөлгөн алар дагы. Ушул жерде беттешүү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылычын чыгарып туруп, ушундай жылтыраган кылычы бар эле дейт. Ушул кылычты ушундай баатырларга берем дейт, акысын бере турган кишиге берем дейт. Көп сахабалар пайгамбардан сураганда берген эмес экен. Абу Дуджана деген сахаба келип, "Я Расулаллах, акысын берген кишилер деп айттыңыз, акысын кантип беребиз?" дегенде, ушул кылыч майдаланып сынып кеткенге чейин, өзү өлүп жок болуп кеткенге чейин согуша турган эр жүрөк баатырга берем дегенде, Абу Дуджана мен алам деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылычын алып аттанат душманды көздөй. Душманды көздөй аттанып, чаба турганын чабат, башын кескенин кесет. Душмандын ортосунан кирген кезде Абу Суфьяндын колдору чачырап баштайт. Себеби булар байлык үчүн келген кишилер, акча менен келген кишилер болгон. Бул жактагы мусулмандар болсо Аллах жолунда согушкан, жанын берүүгө даяр болгон кишилер болгон. Абу Суфьяндын жамаатында жаш кыз келиндер, аялдары бар эле. Аскерлерди шыктандырып туруш үчүн ырларды окуп турат эле. Барабандарын чалып турат эле. Ошолорго чейин жетип барган Абу Дуджана. Барган кезде аялдар ушундай кылычын көтөрүп туруп, чабайын деген, бирок пайгамбардын кылычы бир аялдын канын төкпөйт деп туруп, аларды урушуп кубалап кайра кайткан. Ошо аялдардын ичинде Абу Суфьяндын аялы Хинд деген болгон. Хиндтин Ухуд согушунан мурун Бадыр согушунда атасы, бир туугандар кайтыш болгон ушул жерде. Мадинага келип кайтыш болгон ошолор. Ошолордун өчүн алыш үчүн бир байдын колунда иштеп аткан Вахши деген кишини, кулду жалдайт. Сенин ишиң Хамзаны өлтүрүш дейт. Себеби аларды Хамза радиаллаху анху өлтүргөн. Сенин ишиң Хамзаны өлтүрүш дейт. Абу Дуджана кайра ушул жактан кайтып келип, экинчи рет кол салуу болот. Али радиаллаху анху жекеме-жекеге чыгат. Умар радиаллаху анху жекеме-жекеге чыгат. Хамза радиаллаху анху ушундай ач калган арстан сыяктуу душмандарды эки жакка кыргынга учуратып, ушул жерде согуштар болгон. Хинд болсо Вахшини жалдаганына байланыш чоң акча берген. Эгер Вахшини өлтүрө турган болсоң, канча кааласаң ошончо алтын берем деген. Анын кожоюнун да бир туугандар бул жакта кайтыш болгондугу үчүн алар дагы чоң сумма акча сунуштаган. Эгер сен ошол Хамзаны өлтүрө турган болсоң, биз сени боштондукка чыгарабыз, өзүң жеке бир инсан болосуң, азаттыкта жүргөн адам болосуң, өзүң өкүм чыгара аласың, өзүң кул колдоно аласың, ушундай бизге окшогон адам болосуң сен дагы деп аны сүйүнтүшкөн. Ошол кезде Вахши ал кезде мусулман болбойт. Мусулман боло элек болот. Тоо таштардын арасында жашынып отуруп, Хамза радиаллаху анху аркасынан келип, найза менен сайып, ушул жерде шейит кылат. Хамза радиаллаху анху. Аркасынан найза сайылып калса дагы, Хамза радиаллаху анху дароо жерге жыгылып түшкөн эмес бул киши. Найза сайылганына карабастан согушка уланткан. Акыркы демине чейин. Биз буну каша ичинде ушинтип айтсак болот. Эгер биз Аллах жолунда жүргөн кезде кандайдыр бир тоскоолдук же бир кыйынчылык болгон кезде дароо жатып алабыз негизи биз. Ошо кыйынчылыктар, тоскоолдуктар аягына чыкканга чейин күрөшүш керек деген мисал чыгат бул жерде. Хамза радиаллаху анху жаны чыкканга чейин аркасынан найза сайылып турса дагы согушкан ошол киши. Ушул жерде шейит болгон. Мусулмандар мушриктерди бул жерде бир кыргынга учуратып, мушриктер качып бараткан кезде ушул дөбөдө турган окчу сахабалар бүт баары олжо топтоо үчүн ылдый көздөй чуркашат баары. Абдуллах бин Жубайр радиаллаху анху, эй туугандар дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпады беле? Өлсөк дагы, өлтүрсөк дагы, биздин денелерибизди каргалар жеп кетсе дагы, мен силерге бир элчи жиберип, түшсөңөр болот дегенге чейин ошол жерде турасыңар дебеди беле дейт, бирок баш ийбей коюшат. Түшөт,
баары олжо чогултуп баштаган кезде, ошол кезде дагы деле мусулман боло элек болгон Халид бин Валид сол канаттын башчысы болгон болот. Ошол эки жактан кол салып, качып бараткан мушриктер аларды көргөндө алар да кайра кайтып келип, эки топтун ортосунда калып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына чейин келишет кылычтарын көтөрүшүп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таш менен урган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кашка тиши сынган экен пайгамбарыбыз. Экинчи бир мушрик таш менен урган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башына тийип, башына кийген соокту кыйшайып, мына эки чыкыйыны кысып калган экен. Ибни Камиа деген киши мушрик бул дагы. Келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кылыч шилтеген кезде желкесини кылыч чаап өтүп кеткен экен. Буларды көргөн сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанынан чыкпай, келгендерге ушундай ок жадырып, ушундай чоң бир тоскоолдуктар жарап турушкан. Ошо кезде мусулмандар менен чогуу бир аял келген экен. Аял согушка. Ал согушка эмес, жарадар болгондорго дары берейин. Жарадар болгондордун ар жак бер жагын байлап берейин. Суу керек болгондорго суу жеткирип берейин деп келген аял мусулмандардын эркектердин кыргынга учурап атканын көргөндө суусун, дарысын баарын таштап, колуна кылычты алып, ал дагы душмандар менен согушууга баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын желкесине кылыч менен чапкан Ибни Камиа деген мушрикти мына ошо аял өлтүрөт. Ошол аял өлтүрөт. Эрдигин көрсөтөт ушул жерде. Караңыз. Абу Дуджана деп айттык башта кылычты алган сахаба, Абу Дуджана пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламды коргоп астында турган кезде пайгамбарыбызга октой жаган, жамгырдай жаган жаа окторуну ушундай аркасы менен тоскон экен. Кирпи сыяктуу болуп тур. Октор ушунчалык көп сайылып, кирпи сыяктуу болуп, ал да ушул жерде шейит болгон. Абдуллах ибн Жубейр бул жактан түшөт. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам жанына келет, калгандар баары шейит болот. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам ага окту берет. Менин да окторумду ат, менин да окторумду ат дейт. Бүт бар ок атып, баягы душмандарды ушул жерде кыргынга учуратып, пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам Маккада жүргөн кезде Умайя бин Халаф деген мушрик болгон. Пайгамбарыбызды качан көргөн кезде, "Эй Мухаммад, менин бир тулпар атым бар" дейт, Шамдагы күлүк атым бар дейт. Таптап атам азыр дейт. Не кыласың десе, "Бир күн ушо атка минип сени өлтүрөм мен" дейт. Ошо Умайя деген мушрик, кафир. Ошол Умайя ушул жака келет. Согушка келген кезде Мухаммад каякта Мухаммад деп кылычын көтөрүп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам колунан найзасын алат дагы сахабаларга айтат. Умайянын жолун бошотуп койгула, мага келип атат дейт. Биз а менен жекеме-жеке чыгабыз дейт. Биз а менен жекеме-жеке чыгабыз. Умайя пайгамбарыбыз менен жекеме-жекеге келип, бирок күчү жетпей кайра кайтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам найзасын аркадан урган кезде арт жактан моюн тарабына сайылган экен найза. Көп деле сайылбаптыр бирок. Сайылган, жарадар болгон, кайра Мухаммад менен өлтүрдү, Мухаммад менен өлтүрүп атат деп жан согалап кайра качып жөнөйт. Мушриктер акыры бул жерден баары качып жөнөгөн кезде жолдо кетип атып, Меккеге жетпей эле Умайя жолдо кайтыш болот. Караңыз. Мына ошол көптөгөн шейиттердин жан берген, көптөгөн шейиттердин каны төгүлгөн, ушул жерде 70 сахабанын каны төгүлгөн. Дин жайыш үчүн 70 сахабанын каны төгүлгөн. Ушул жерде Жабалур Румат дедик, окчулар, жаачылар дөбөсү, булар баягы баш ийбей койгондугуна байланыштуу баш ийүү темасы дагы ушул жерде чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул жерде бүтүн шейиттерин баарын чогултуп ушул жерге көмүшкөн. Баары. Кайра кайтып кетишет. Мадинанын көзү бир жеңилүүгө учурап кайра кайтып бараткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушилткен экен. Рaja'na minal jihadil asgari ilal jihadil akbari. Biz кичинекей жихаттан эми чоң жихатты көздөй жол тарттык дегенде сахабалар айткан экен: "Я Расулаллах, мындан да кичинекей жихат болчу эле, мындан да чоң жихат болчу эле. Канчалаган бир туугандарыбыз кайтыш болду, жакындарыбыз кайтыш болду" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул согушта согушуп өлсөң шейит болуп жаннатка киресиң. Эгер тирүү калсаң баатыр наамын аласың. Бирок
Мына борбору эки каштын ортосунда болгон нафис менен күрөшүүдө жеңилсең тозокко киресиң деген экен. Биз эми нафис менен күрөшүүгө кетип атабыз. Эми өзүбүз нафисибизди тарбиялайлы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айткан экен. Bir жыл өткөндөн кийин, арадан bir жылдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерге келип, Ухудтагы жаткан шейиттерди зиярат кылып, дуа кылып, кайра артка кайрылып туруп, сахабаларга ушундай деген экен. Инна ликулли умматин фитнатан. Ар бир үммөттүн бир азгырыгы, азгырыла турган нерсеси бар. Ва фитнату уммати хуббул мал. Менин үммөтүмдүн азгырыла турган нерсеси дүнүйө сүйүүсү деген экен. Себеби бул жерде турган окуучулар, бул жактагы сахабалар олжо чогултуп атканына байланыштуу, биз да олжо чогултуп алалы деп түшкөн да баары. Эгер булар түшпөгөндө балким жеңилбейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекер айткан эмес. Ар бир үммөттөрдүн өзүнүн бир азгырыла турган нерсеси бар. Менин үммөтүмдүн азгырыла турган нерсеси бул дүнүйө сүйүүсү деген экен. Аллах Таала сизди, бизди баарыбызды өзүнүн ыраазы болгон кулдарынын катарына кошсун. Жүрөгүбүздө эгер дүнүйө сүйүүсү болгон болсо, аны чыгарып акырет сүйүүсүн койсун. Олиялар ушундай дуа кылчу экен. Эй Аллахым, бул дүнүйөнү жүрөгүмө салба, чөнтөгүмөн дагы алба деп дуа кылчу экен. Байкадыңыздарбы? Дүнүйөнү жүрөгүмө салба, чөнтөгүмдөн да алба деп олиялар ушундай дуа кылчу экен. Эгер бул дүнүйө сүйүүсү жүрөккө кирип кетсе, бул кайра чыгышы кыйын. Өтө кыйын. Көп менет талап кылат, бирок ошо менетти аткарып, дүнүйө сүйүүсүн жүрөктөн чыгарганга чейин өмүр бүткөн болот. Биз дагы ошондой дуа кылайлычы. Эй Аллахым, бул дүнүйө сүйүүсүнү, дүнүйөнү биздин жүрөгүбүзгө салба, чөнтөгүбүздөн дагы алба деп иншалла. Кане мына Ухуд шейиттеринин жанына баралы. Ал жерде бир катар жалпы шейиттерге салам беребиз, кайра кайтабыз иншалла. Жүрүңүздөр. Бисмилlah. Бул жерде шейиттер Хамза радиаллаху анху. Шейиттер ушул жакка көмүлгөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерде бир саламды окуйм, силер ичиңиздерден амин дей бересиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейка я Хамза радиаллаху анху. Ассаламу алейка я амма расулилlah. Ассаламу алейка я саййид аш-шухада. Ассаламу алейка я асадаллах. Ассаламу алейка я асада расулилlah. Ассаламу алейка я Абдуллах ибн Джахшин радиаллаху анху. Ассаламу алейка я Мус'аб бин Умайр радиаллаху анху. Ассаламу алейка я Шаммас ибн Усман радиаллаху анху. Ассаламу алейкум я шухада Ухуд. Ассаламу алейкум я асхабан наби саллаллаху алейхи вассалам. Ассаламу алейкум бима сабартум фа ни'ма уқбаддар. Аллахумма арда анхум варфа даражатахум ва акрим мақамахум ва аджзил савабахум бифадлика ва карамика я акрамал акрамин. Аллахтын саламы сага болсун эй Хамза радиаллаху анху. Аллахтын саламы сага болсун эй Расулуллахтын авасы. Аллахтын саламы сага болсун эй шейиттердин. Аллахтын саламы сага болсун эй Аллахтын арстаны. Аллахтын саламы сага болсун эй Расулуллахтын арстаны. Аллахтын саламы сага болсун эй Абдуллах ибн Джахш. Аллахтын саламы сага болсун эй Мус'аб бин Умайр. Аллахтын саламы сага болсун эй Шаммас бин Усман. Аллахтын саламы силерге болсун эй Ухуд шейиттери. Аллахтын саламы силерге болсун эй асхабун наби. Аллахтын саламы силерге болсун. Сабырдуулук жана туруктуулуктун сыйлыгы катары Аллах силер үчүн бейишинден жагымдуу нияматтарды даярдаган болсун иншалла. Аллах жаткан жерлерин жаннат кылып, акыреттин абад кылсын. Эртең акыретте дагы бул сахабалардын шафаат, жардам жана куткаруусун бизге да насип кылган болсун иншалла. Ухуд согушунан кийин бая биринчи барган жерибиз, ошондо бир канча кыргын, бир канча жоготуулар болгондон кийин Ангек деген согуш болгон, чукур согушу деп коет буга. Меккедеги мушриктердин кайра кол бириктирип,
Madinadagı jööттөр еврейлер менен sözgө bir gelişimge gelişip, eki jaktan birigip, çoң bir jamaat çogultup, asker çogultup, Madinaga Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemge kol salуу maselesi karalat. Oşonda al kabardukан Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardын аттуу баштууларын çogultup, kандай kılsak, emne kılsak degen bir talkuu жүрөt. Oşonda Salman Farisi radıyallahu anh Persiya'dan gelgen boljaka, özü Pers, tüvü Pers bolgon bu kişinin. 120 yaşında Müslüman bolgon. Oşol kişi 120 yaşında Müslüman bolgon Madinada Zambirek oktor, oşo menen dagı düşmanlarga ok atçilектep, katapultan oşol Salman Farisi radıyallahu anh'ın fikri menen jasalgan uşul jerde. Bul jak Uhud toosу bolso, uşu эки тоонун ортосуна аң казылган. Çoң bir aң казылган, тереңдиги 5 metrге жете тургандай, тереңдиги 5 metrге, эндүүлүгү 6-7 metr дегендер бар, узундугу 7 kilometr, 8 kilometr деп айтылган. 2 ай бою казылган деп айтылат, 1 ай казылган, 45 күн казылган деп айтылат, китептерде баары келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү башта болуу менен биргеликте ушул жерде аң казышкан. Мекке мушриктер менен чогуу келген, бирок мусулман экенин жашырып жүргөн bir сахаба түнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанына келет. Я Расулаллах, билесиз, мен ислам динин кабыл алганмын, болгону Меккеде мен мусулманмын деп айта албай атам дейт. Бир туугандарым бар дейт, ата-энем бар, таштап кете албай атам дейт. Ошого жок деген ушул жерде сизге пайдам тийсин, кандай кылабыз дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал харбу хейлатун дейт. Согуш амалкөй, кыйтырлык bir маселе бул согуш дейт. Согушта кыйтыр болуш керек дейт. Согушта кыйтыр болуш керек дейт. Амалкөй болуш керек согушта дейт. Ошондой болуш керек дейт. Өзүң bir жолун табасың дейт. Ошол сахаба кайра ошол четтен өтүп барат дагы мушриктер менен сөз бириктирген, келишимге келген еврейлерге барат. Туугандар дейт. Muşrikler menen sizler kagaz жүзүндө gelişim түздүңөр, жок дейт. Кандай кылдыңар дейт. Сөз менен gelişim түздүк дейт. Этият болуңар дейт. Булар эртең кетип калат бияктан дейт. Жеңсе де кетип калат, жеңилсе де кетип калат дейт. Силер кайра мына жерде мусулмандар менен чогуу каласыңар силер дейт. Кийин күнүңөрдү ойлогула дейт. Мен силерге кеңешим дейт. Muşrikтерге барыла Абу Суфьянга барып туруп, сен бизге аттуу баштуу балбандарыңан 15 кишини күрөөгө бересиң, залогко бересиң бизге деп айтасыңар дейт. Эгер жок деген болсо, анда алардын экинчи планы бар, силерди бияка таштап кетет кайтып дейт. Жок деген болсо ошондой болот дейт. Десе булар ойлонуп калат. Койчу, эле ошондой дейт. Чуркап барат дагы Абу Суфьянга барат. Абу Суфьян дейт. Мына бул жөөттөрдүн ичинен bir маселе чыгып атат дейт. Булар азыр ичинде сүйлөшүп атыптыр дейт. Кагаз бетинде келишим түзөбүз дагы, силерден аттуу баштооңарды 70ге жакын кишиңерди өздөрүнө залогко алып алабыз деп атыптыр дейт. Этият болуш керек булардан дейт. Bir ойлонуп көр дейт. Абу Суфьян таң калат, койчу дейт. Биз булар менен жакшы келишим түзгөнбүз дейт. Булардын да пайдасы, биздин да пайдабыз дейт. Мухаммед өлтүрсөк экөөбүздүн пайдабыз дейт. Экөөң тең пайдаң, бирок этият болгула дейт. Булар ушундай сөз жүгүрүп атат дейт. Абу Суфьян бир аз күмөндөнө баштайт. Келет. Ошо Бани Курайза, Бани Надира, Гатафан урууларынын башчыларына келип айтат. Биз менен аягына чейин согушасыңар дейт. Эртең суббота болот, эртеси суббота болот дагы. Бисмилла деп согуштун башында силер болосуңар десе, еврейлер айтат. Эртең суббота дейт. Биз үчүн жума күнү ыйык күн го. Еврейлердин дагы ыйык күнү суббота күн да. Эртең суббота биз согуша албайбыз дейт. Бирок bir шартыбыз бар дейт. Кагаз бетине келишим түзүп алалы дейт. 15 кишиңди бизге бересиң дейт. Залогко бересиң дейт. Дегенде экөөнүн тең уже ичинде ишенич калбайт да. Демек булар бизди таштап кетет экен дейт Абу Суфьян. Еврейлер да ойлойт, демек булар бизди эртең Мухаммадка салп бергиси бар булардын деп, экөө ошол жерде келишпестик пайда болот. Бирок согуш эртеси күнү кайра күч алып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай bir жакшы жагы болгон да. Бая Ухуд согушунда айтам деп унутуп калыптырмын. Пайгамбарыбызды чапкан кезде, кылыч менен чапкан кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бет дуа кылган эмес экен. Аллахумма хди кавми фа иннахум ла я'lam. Ey Allah'ım, bul коомумду өзүң туура жолго сала көр. Себеби булар билбейт. Булар түшүнбөйт Allah'ım. Булардын күнөөлөрүн өзүң кечире көр деп кылыч менен жарадар болсо дагы
пайгамбарыбыз беттуа кылбай, алардын туура жолго түшүшүн суранган экен. Бул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган 3 вакыт намаз каза болгон деп айтылат. Кээ китептерде 1 вакыт намаз деп айтылат, 3 вакыт намаз каза болгон деп айтылат. Асыр намазы бирөөсү каза болуп калат, намаз окуга такыр мүмкүнчүлүк болбойт. Ушунчалык чоң бир каргашалуу бир согуш болгондо намаз окуга мүмкүнчүлүк болбойт дагы. Ахзаб дуасы бар. Uzun bir dua, düşmana karşı okula turgan dua. Oşol duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde okugan. Uşul jerde okup, ey Allah'ım, bularga özüň jazaňdy ber. Bular maga namaz okuga mümkünçülük bermedi. Namaz okuganma bular maga toskolduk jaratты. Biriyle men emes, janımdagı joldoştoruma namaz okuy albay kaldı. Bularga özüň jazaсын ber dep namazga toskolduk bolgon кезде gana jaza ber degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Özüne kılıç urulsa, taşparanга alınsa hiç kaçan bularga jaza ber, bular men urup atat degen emes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam türkügü bolgon namazga toskolduk jaratkandygy üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bularga dua okugan. Oşonda şunday kattуу bir şamal bolat, boron, çapkın bolat. Müşrikler, yevreler özlerinde bil albay kalat ne bolgon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir toprak alıp hu deyip dağı müşriklerin gözüne çaçkan кезде uşunday gözleri görбөй turgan bir awala gelip kalsa. Aslında turgan musulmandardy göre albay turgan awala gelip kalsa. Şunday kattуу boron çapkın bolat, çatırlar uçup, kazan ayaktары uçup, töөлөр astıga jüre albay jol tapпай kalgan awal bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol doğrular uşul jerde jaşaşkan bular. Uşul jerde görüşkөн ошо кыйынчылыктарды. Yani bizdin aytayın degen nersebиz uşul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz alsız ümmetlerge oşol dindi jetkiriş üçün bizi dagı baktullardan katarında bolunu halagany üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün köptөгөн jandardy, köptөгön kandardy, köptөгön başlardy kurban kılışkan bari. Birok biz alsız günökör insanlar kebirimiz mansabыбызга таянабыз, kebirimiz dagı bir nersebizге таянабыз. Har kim özübüzçe tayana turgan nerselerimiz var. Oşularyňyzga tayanıp Allah'tın bizge buyruk kılgan nerselerinden baş tartıp ketip otabız. Unutup kalıp otabız. Biz alsız insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nerselerdi unutkan emes. Ömer radıyallahu anh aytıp berdim o. Jaradar bolup içegileri sırtqa çıkıp kalan кезде dagı namazga turgan da. Turbaylogoy dese dagı namazda namaz okugan, namazga köngül burbagan kişinin İslamda ordu jok al adam var deydi. Bu ne degeni? Bu Müslüman emes degen eken da. Ömer abi şunday kattуу turgan bular. Uşul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salman-ı Farisi başta bolуу menen birgelikte an gazılıp çoң bir soguşlar bolgon, çoң bir jogotular bolgon. Peygamber uşunday kıyın günlerdi baştan ötkörgön. Biz ümmeti üçün jaradar bolgon, biz ümmeti üçün kıynalgan, biz ümmeti üçün eylap dua kılgan. Mına oşol Handak dep koyat, Handak Arapça bir söz. Handak soguşu bolgon jer, uşul jer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çatır uşul jerde bolgondugu üçün uşul jerge meçitleri kurulgan. Bul dagı meçit, bul dagı meçit, bul dagı meçit. Bul jerde 7 meçit dep koyuşat. Salman-ı Farisi meçit da uşul jerde bolgon. Fatime özü meçit uşul jerde, Abu Bakr radıyallahu anh meçit var bul jerde. Ömer radıyallahu anh meçit var, Peygamber özünün meçit var, Fatih meçit var bul jerde, 7 meçit uşul jerde bari jaygaşkan. Bul jerde tarihi jerler. İnşallah Allah'tan nasip olsa giyin gelgenizde nasip kılıp gelip alsak inşallah daha gelesler degen oydu o inşallah.
Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз дале болсо Мадина шаарындабыз. Өзүңүздөр билгендей, Мадина шаары бул бир өзгөчөлүгү курма бактарынын, курма өсүмдүктөрүнүн өсүүсү менен өзгөчөлөнүп турарын барыңыздар билсеңиздер керек. Урматтуу көрөрмандар, биздин ушул кичи ажылыкка келген кыргызстандык мекендештерибиз бүгүнкү күндө бир катар сый тамактарын, бул жактын сыйын, коногун көрүп, эми ушул өзүбүздүн мекенге, Кыргызстанга курма алып кетели деп жатабыз. Азыр сиздерге курманын өзгөчөлүктөрү, түрлөрүн көрсөтүүнү сунуштайбыз.